Мени облустук оорукананын коридорунда кресло менен түртүп баратышты. Каяка деп сурады бир медайым экинчисинен. Өзүнчү палатага эмес, жалпы бейтаптар жатчу палатага алып барарбыз. Мен тынчсыздана түштүм. Өзүнчү палата бар болсо, жалпы бейтаптар жатчу палатага эмне бар дедим. Медайымдар мени чын тилден аяп карап коюшту. Мен болсо таң калып калдым. Өзүнчү палатага өлү тургандарды жаткырарын мен кийин билдим. Көрсө, башкалар алардын өлүп бара жатканын көрбөшү үчүн ушундай кылышат экен. Өзүнчү палатага жаткыргыла деп врач айтты деп кайталады медайым. Мен тынчтана түштүм. Ал жакка жетип, керебетке жатканымда эч жака баруунун кереги жок экенин, эми мен эч кимге эч нерсе милдеттүү эмес экенимди, эч нерсеге жоопкерчиликтүү эмес экенимди ойлоп, толук тынчтанып калдым. Курчап турган дүйнөдөн бөлүнүп турганымды, кандайдыр бир башкача абалда турганымды сездим. Айланада эмне болуп жатканына таптакыр кайдыгер болуп калдым. Эч ким, эч нерсе кызыктырбай калды. Мен эс алуу укугуна ээ болдум. Бул мен үчүн жакшы болду. Эми мен өзүм менен өзүм, өз жан дүйнөм, өз жашоом менен өзүм жалгыз калдым. Бир гана мен, жана мен. Көйгөйлөр, түйшүктөр, маанилүү суроолор жок болду. Утурумдук нерсенин артынан чуркап жүргөн күндөр, түбөлүктүүлүк, өмүр, өлүм, бул жарыкчылыктын артында күтүп жаткан белгисиздик менен салыштырганда арзыбаган, кенедей нерсе болуп калды. Мына ошондо чыныгы жашоо башталды. Көрсө бул абдан сонун тура. Таң аткандагы куштардын сайраганы, керебеттин үстүндөгү дубалга түшө баштаган күндүн нуру, дарактардын алтын түс жалбырактарынын дирилдеп мага кол булгалаганы, күндүн көгүлтүр асманы, ойгонуп келе жаткан шаардын ызы чуусу, машиналардын сигналдары, асфальттын үстүндө шашылып бараткандардын такаларынын тыкылдаган үнү, жерге түшүп жаткан жалбырактардын шыбырты. О, теңер, жашоо кандай сонун. Мен муну азыр гана түшүндүм. Бирок эмнеси бар экен, дедим мен өзүмө. Эмнеси болсо да түшүндүм да. Ошол жашоодон рахат алып, аны бүт жүрөгүм менен сүйүп турууга дагы 2 күнүң бар. Мени кучагына алган эркиндик, бакыт сезими жүрөгүмө батпай атылып чыккысы келип турду. Ошондо мен Кудайга кайрылдым. Анткени бул сааттарда баарынан да мага Кудай эң жакын эле да. Теңирим, деп сүйүндүм мен. Жашоонун кандай гана сонун экенин түшүнүүгө, аны сүйүүгө мүмкүнчүлүк бергениң үчүн сага ыраазымын. Өлүм алдында болсо да мен муну билдим. Жашоо кандай керемет экенин билдим. Өзүнчү палата жана 4-чү даражадагы оор лейкоз деген диагноздун ошондой эле дарыгер мойнуна алып, ачык айткан организмдин кайра кайткыс абалынын да өз артыкчылыктары бар эле. Өлүм алдында жаткандарга ким кааласа, качан кааласа киргизе беришчү. Туугандарыма жамандыкка даярданып, тааныштарга кабар бере берүүнү сунуш кылышкан. Ошондуктан мага кайгыга баткан туугандарым мени менен коштошуу үчүн тынымсыз агылып келип кетип жатышты. Мен алардын оор абалда турганын түшүнөм. Өлүм алдында жаткан адам менен эмне жөнүндө сүйлөшүүгө болот? Анан калса, өлөрүн билип турган адам менен. Мен алардын эмне айтаарын билбей отурган жүздөрүн көрүп, күлкүм келип жатты. Мен сүйүнүп жаттым. Булардын баарын дагы качан көрөт элем? Баарынан да мен алар менен жашоого болгон сүйүүнү бөлүшкүм келди. Бул нерсе бакыт тартуулай коймокпу? Мен туугандарым менен досторумдун колумдан келишинче көңүлүн көтөрүп жаттым. Анекдотторду, жашоодон алынган окуяларды айтып бердим. Баары, Кудайга шүгүр, кат кырып күлүп жатышты. Ошентип коштошуу кубаныч, жакшы маанай менен коштолуп жатты. Болжол менен 3-чү күнү мен жата бергенден тажап, палатамдын ичинде ары бери баса баштадым. Терезенин түбүнө келип отурдум. Ушинтип жүрсөм, врач келип калып, алгач, мага ордумдан турууга болбой турганын айтып, уруша баштады. Мен чындап таң калдым. Бул бир нерсени өзгөртөбү? Жок деп ал эмне дешти билбей калды. Бирок сиз баспашыңыз керек. Эмне үчүн? Сиздин анализдериңиз өлгөн адамдыкындай. Сиз жашай албайсыз, бирок ордуңуздан тура баштапсыз. Мага бөлүнгөн 4 күн өттү. Ашып кетсе 4 күн жашайт дешкен. Мен өлгөн жокмун. Өлбөй эле ушунчалык терең табит менен банан жеп отурдум. Өзүмдү жакшы сезип жаттым. Врачтын болсо айласы кетти. Ал эч нерсени түшүнбөй турду. Анализдер өзгөргөн жок. Каным араң эле кызгылтым түстө чыгып жатты. А мен болсо колго чыга баштадым. Врачты аядым. Мендеги сүйүү айланадагылардын кубанычын талап кыла баштады. Доктор, а сиз бул анализдерден кандай болушун көргүңүз келет? Эми жок дегенде мындай. Ал мага кагазга кандайдыр бир тамгалар менен сандарды тез-тез жазып бере салды. Мен эч нерсени түшүнгөн жокмун. Бирок көңүл коюп окудум. Дарыгер мени карап,
бирдемелерди күбөрөндү да кетип калды. Эртең мененки 9-да ал менин палатама кыйкырып кирип келди. Сиз муну кантип кылып жатасыз? Эмне кылып жатам? Анализдер. Алар так эле мен сизге жазып бергендей болуп чыкты. Мен кайдан билейин? Эми анын кандай айырмасы бар? Жалгыз жаткан күндөрү бүттү. Мени жалпы палатага которушту. Туугандарым эбак коштошуп бүтүп, эми келбей да калышты. Палатада дагы 5 аял бар эле. Алар дубалды карап, кабактары бүркөлүп, үн катпай жатып, өлүмдү көздөй тездик менен жакындап баратышты. Мен 3 саат араң чыдадым. Мендеги сүйүү думга баштады. Тезинен бир нерсе кылуу керек. Керебеттин астынан дарбызды тоголотуп чыгып, үстөлдүн үстүнө койдум да, үнүмдү катуу чыгарып: "Дарбыз химиялык дарылоодон кийинки жүрөк айланууну жок кылат." Палатанын ичин жаңы жааган кардын жытындай сергек жыт каптап кетти. Башкалар столду көздөй ыргылжың болуп басып келишти. Чындап элеби? Ооба, деп билген киши болуп ырастап койдум мен. Ичимден болсо, аны ким билсин деп ойлонуп коем. Ширелүү дарбызды маашырлана жедик. Чындап эле жүрөгүм айланбай калды, деди терезенин түбүндө жатып балдак менен баскан аял. Меники дагы, деп кубана коштоп кетишти калгандар. Көрдүңөрбү? Деп ишенимдүү баш ийгедим мен. Бир жолу менде мындай бир окуя болгон. А сен бул жөнүндө анекдот билесиңби? Түнкү саат 2-де палатага медайым баш багып ачуулана: "Каткырыңар качан басылат? Бүтүндөй этаждагыларды уктатпай жатасыңар", деди. 3 күндөн кийин дарыгер менден чечкинсиз түрдө минтип сурады: "Сиз башка палатага которула аласызбы? Бул палатадагылардын баарынын абалы жакшырып калды. Ал эми коңшулаш палатада оорусу катуулар көп." "Жок", деп кыйкырып жиберишти жанымдагылар. "Кое бербейбиз." Кой бербей коюшту. Анан биздин палатага жөн гана чогуу отуруп, кобурашып, күлүп кетүү үчүн кошуна палатадагылар келе башташты. Мен мунун себебин ойлоно баштадым. Болгону биздин палатада сүйүү жашачу. Ошол сүйүү ар бир адамды алтын толкун болуп курчап, баары өзүн жакшы сезип, бейкут сезип жатышты. Айрыкча мага башына ак жоолук салынып, жоолукту желке жагынан байлап койгон 16 жашар чамасындагы башкыр кыз жагып калды. Жоолуктун эки жакка чыгып турган учтарынан улам ал коёнго окшоп калар эле. Ал лимфа түйүндөрүнөн рак болчу. Ал мага такыр жылмай албачудай сезилчү. Бирок бир жумадан кийин мен анын сүйкүмдүү, уялыңкы жылмаюусун көрдүм. Ал эми ал дары таасирин бере баштаганын, айыгып келе жатканын айтканда, биз соонун дастаркон даярдап, майрам уюштурдук. Опур-топур болуп жатканыбызды угуп келген нөөмөттөгү врач бизди ден-дароо боло карап туруп, ана мындай деди: "Мен бул жерде 30 жылдан бери иштейм, бирок мындайды биринчи жолу көрүп жатам." Ал бурулуп кетип калды. Биз анын жүзүндөгү таң калууну эстеп алып, көпкө күлдүк. Абдан жакшы болду. Мен китеп окуп, ыр жазып, терезеден сыртты карап, коңшулар менен сүйлөшүп, коридордо ары бери басып жүрдүм. Көргөн нерсемдин баарын жакшы көрө бердим. Китепти, компотту, коңшумду, терезеден көрүнгөн короодогу машинаны, эски даракты, айтор баарын. Мага витамин сайып жатышты. Эми баары бир нерсе сайып туруу керек да. Врач мени менен дээрлик сүйлөшчү эмес. Болгону жанымдан өтүп бара жатып, көзүнүн кыйыгы менен таң кала карап койчу. Анан 3 жумадан кийин акырын гана мындай деди: "Сиздин гемоглобиниңиз дени сак адамдын нормадагысынан 21-дикке жогору. Эми аны дагы жогорулатуунун кереги жок." Ал мага бир нерсе үчүн ачууланып жаткандай сезилди. Негизи ал диагнозду туура эмес койгон болуп калып жатпайбы? Бирок андай болушу таптакыр мүмкүн эмес эле. Ал муну жакшы билген. Бир күнү ал мага минтип даттанды: "Мен сиздин диагнозуңузду эми ырастай албайм. Сиз эч ким дарылабаса деле айыгып баратасыз. А мындай болушу мүмкүн эмес болчу. Эми менин диагнозум кандай? Мен аны али ойлоп таба элекмин", деп ал акырын жооп берди да кетип калды. Мени ооруканадан чыгарып жатышканда врач мындай деп ачык айтты: "Сиздин кетип жатканыңыз аябай өкүнүчтүү. Бизде оорусу катуулар дагы деле көп. Биздин палатадагылардын баары жакшы болуп, үйлөрүнө чыгарылышты. Ал эми бөлүм боюнча бул айда өлгөндөрдүн саны 30%га азайды. Жашоо улана берди. Болгону жашоого болгон көз караш өзгөрдү. Мен дүйнөнү үстүнөн карай баштагандай, ошондуктан болуп жаткан нерсеге кеңири көз жүгүртө алгандай сезилди. Ал эми жашоонун мааниси өтө жөнөкөй, өтө жакын болуп калды. Болгону сүйгөндү гана үйрөнүш керек. Ошондо сиздин баардык мүмкүнчүлүктөрүңүз чексиз боло баштайт.
Ал эми баардык каалоолоруңуз ишке ашат. Албетте, эгерде сиз ошол каалоолоруңузду сүйүү менен айкалыштырсаңыз, эч кимди алдабасаңыз, эч кимге көз артпасаңыз, эч кимге таарынбасаңыз жана эч кимге жамандык каалабасаңыз, баардыгы ушундай жөнөкөй жана баардыгы ушундай татаал. Кудайдын сүйүү экени чындык да. Болгону муну эстөөгө үлгүрүш керек.